көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Балдар, бүгүнкү кырдаалга байланыштуу баарыбыз карантиндебиз. Ошондуктан силердин убактыңар кызыктуу өтүүсү үчүн пайдалуу жана өзгөчө жагымдуу маанай тартуулагым келип турат. Анда эмесе баарыбыз чогуу жасайлы. Мына менин сүйүктүү окуучуларым, жасаган буюмдарыңар силерге жагымдуу маанай тартуулады деп ишенем. Дагы да ушундай гүлдөрдү жасап, жакындарыңарга дал өзүңөрдүкүндөй маанай тартуулагыла. Эмесе ушундай маанай менен сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыздын темасы сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү. Сабагыбыздын максаты сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү жөнүндө окуп үйрөнөбүз, үлгүлүү жүрүм-турумга ээ болууга калыптанабыз, адамдык бийик сапаттарды баалоого сабаттуулукка көнүгөбүз. Сабагыбызга максат коюп алдык, эми темабызга өтөлү. Сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү бирдей суроого жооп берген, бирдей милдетти аткарган, тең байланыштагы сөздөр. Ошондой эле сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрүнө мүнөздүү белгилер: биринчиси бирдей суроого жооп беришет, экинчи бирдей сүйлөм мүчөлөрү болушат, үчүнчү бирдей сөз түркүмүнөн жасалышат, төртүнчү бирдей формада келишет, уңгу түрүндө же мүчө уланган түрүндө. Бирөңчөй мүчөлөр өз ара тең укукта болуп, бири экинчисине багынбайт. Мисалы, үч буроо, жалгыз тээк, үч кыл комуз, чертилбейт, күйүүгө келбейт, чебер колсуз. Бул жерде сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү үч буроо, жалгыз тээк, чертилбейт, күйүүгө келбейт. Түшүнүктүү болуш үчүн дагы бир мисал. 28 баатырдын ичинде орустар, казактар, кыргыздар бар эле. Бул жерде сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү орустар, казактар, кыргыздар. Кимдер деген суроого жооп берүү менен ээнин милдетин аткарды. Кана балдар, эми сабагыбызды бышыктап алалы. Азыр баарыбыз бүгүнкү кырдаалга байланыштуу карантиндебиз. Андыктан убактыбызды туура пайдалануу үчүн Эйзенхауэрдин матрицасы аркылуу алдыда бүтө турчу жумушубузду тизмектеп алалы. Эйзенхауэрдин матрицасы 4 бөлүктөн турат. Биринчиси
маанилүү тез арада бүтүрүүчү иштер, тактап айтканда курч жагдайлар, кечиктирилгис көйгөйлөр, тез арада аткаруу керек болгон долбоорлор. Экинчиси маанилүү тез эмес иштер. Мисалы, алдын алуучулук иш-аракеттер, байланыштарды түзүү, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү изилдөө, пландаштыруу. Үчүнчү бөлүгү маанилүү эмес тез арада иштер. Аларга алаксуу, айрым телефон чалуулар, айрым каттар, кабарлар, айрым отурумдар, алдыда турган кечиктирилгис иштер, ишмердүүлүктүн кеңири тараган түрлөрүн жазасыңар. Төртүнчү маанилүү эмес, тез эмес иштер. Аларга убакытты алган майда чүйдө нерселер, кат кабарлар, телефон чалуулар, убакытты бош кетирүү жана эч нерсе кылбай убакытты өткөрүү. Эми ушул матрица аркылуу сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрүн катыштырып, алдыда бүтүрүүчү иштерибизди тизмектеп чыгабыз. Мен силерге мисал даярдап койдум. Чогуу окуйлу. Биринчиси маанилүү тез арада бүтүрүүчү иштер. Китеп окуу, спорт менен машыгуу, онлайн курстарга катышуу иштери мен үчүн маанилүү жана тез арада бүтүрүшүм керек. Бул жерде сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү китеп окуу, спорт менен машыгуу, онлайн курстарга катышуу. Экинчи маанилүү тез эмес иштер. Рефератты жазуу, комуз чертүүнү үйрөнүү, баскетбол ойноо жумуштары мен үчүн маанилүү, бирок тез арада бүтүрүшүм керек эмес. Бул жерде сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү рефератты жазуу, комуз чертүүнү үйрөнүү, баскетбол ойноо. Үчүнчү маанилүү эмес тез арада бүтүрүүчү иштер. Билдирүүлөргө жооп берүү жана жаан жаап жатканда сүрөткө түшүү иштери мен үчүн маанилүү эмес, бирок тез арада бүтүрүшүм керек. Бул жерде сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү билдирүүлөргө жооп берүү жана жаан жаап жатканда сүрөткө түшүү. Бул жерде жаан алдында сүрөткө түшүү мен үчүн маанилүү деле эмес, бирок тез арада аткарбасам жаан токтоп калат. Төртүнчү маанилүү эмес тез эмес иштер. Интернетке кирүү, музыка угуу, телефон менен сүйлөшүү жумуштары мен үчүн маанилүү эмес жана тез арада бүтүрүшүм зарыл эмес. Бул жерде сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү интернетке кирүү, музыка угуу, телефон менен сүйлөшүү. Мына балдар, бул 4 сүйлөмдө тең сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү баяндоштун милдетин аткарып, эмне кылуу деген суроого жооп берди. Силер дагы өзүңөрдүн иштериңерди мына ушундай кылып тизмектеп чыккыла. Темабызды бышыктап алдык, балдар. Кана эми сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү деп эмнени айтабыз, балдар? Ким айтат? Сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү өз ара тең укукта болуп, бири экинчисине багынбайт. Мисалы, Аяна менен Гүлмира ойноп жатышат. Бул жерде Аяна менен Гүлмира сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү болот. Алар болсо ким деген суроолорго жооп берип турат. Саламатсың, Акбермет. Кана эми балдар, сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрүнүн кандай мүнөздүү белгилери бар экен? Ким айтат? Сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрүнө мүнөздүү белгилер. Биринчи, бирдей суроого жооп беришет. Экинчи, бирдей сөз түркүмүнө жадалат. Үчүнчү, бирдей формада болушат. Азаматсың, Дайыр. Бирдей сүйлөм мүчөлөрү болушат дегенди унутуп кеттиң, калганын баары туура. Бүгүнкү сабакка активдүү катышкандыгыңар үчүн Акбермет сага 5, Дайыр сага 5. Азаматсыңар. Үйгө тапшырма. Свод анализи. Муну билебиз. Ушул ыкма аркылуу өзүңөргө анализ жүргүзөсүңөр. Свод анализи боюнча кыскача маалымат берип кетейин. Биринчи бөлүгүнө күчтүү жактарыңарды жазасыңар, экинчисине алсыз жактарыңарды, үчүнчүсүнө мүмкүнчүлүктөрү, төртүнчүсүнө коркунучтарыңарды. Мисалы, кээ бирөөңөр телефонду көп кармашыңар мүмкүн. Дагы ушул сыяктуу. Тапшырманы аткаргандан кийин мага жөнөткүлө. Менин WhatsApp номерим силер үчүн ар дайым ачык. Сабак силерге пайдалуу жана түшүнүктүү болду деп ишенем. Күнүңөр көңүлдүү улансын.